Урматтуу депутаттар, бул токтом долбоору тийиштүү комитеттен каралып чыкты. Анан белгилүү болгондой, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул токтомдун негизги мааниси Улуу Ата Мекендик согуштагы Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Тилөбердиевдин туулган күнүнүн 100 жылдыгын майрамдоо жөнүндө токтом долбоору. Эми Чолпонбай Тилөбердиев атабыздын эрдиги боюнча анын ошол Советтер Союзуна, Кыргыз мамлекетине кылган эрдиги боюнча бардык маалыматтар сиздерде бар, аны жакшы билесиздер. Бул тарыхта айтылып келет. Анын эрдиги кайталаңыз бир чоң эрдик болуп көрсөтүлгөн. 19 жашында ушул Улуу Ата Мекен согушуна аттанып, бир жыл өтпөй ошо эрдик менен, өзүнүн эрдиги менен кайтыш болгон. Андан кийин ал кишиге Советтер Союзунун баатырлыгы берилген Улуу Ата Мекен согушунун деп. Эми ошентип тарых экен, убакыт өтүп, мына азыр бир кылым болуптур. Ошол кишинин, баатырыбыздын, атабыздын мына жакында 19 апрелде 100 жылдык туулган күнү белгиленди. Бул ошо Талас облусунда, анын кичи мекени болгон Кара Бура району, Чолпонбай айыл өкмөтүндө, Чымкент айылында белгиленди. Бирок мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар мындай жалпысынан каралган жок да. Ошондуктан биз токтом долбоорун карап иштеп чыктык. Негизги ушул токтом долбоорунда мамлекетке тийиштүү тапшырмалар берилди. Ошону аткарып, ушул жылы, ушул күз айында болобу, мамлекет деңгээлде бир иш-чараларды өткөрүү иретинде бир сунуштарды бердик. Ошону карап чыксаңыздар, өзүнүн Чакан айылында, ошо туулуп өскөн айылында музей курулуп бүтүп калды. Ошого иш-чараларды кароо, ошо бир аз мамлекеттик деңгээлдеги көзөмөлгө алып, иш-чараларды карап койсо деген сунуштарды бердик. Анан мамлекеттик маалымат каражат булактарынан, ушул мамлекеттик театр жана башка жерлерден ушул Чолпонбай Тилөбердиевдин элесине арналган концерттик, бир тарыхтык маектер айтылса деген ниетте ушул токтом долбоору иштелип чыкты да. Эми урматтуу депутаттар, бардыгыңыздар ушул чакырамын, колдоп берсеңиздер. Жалгыз ушул Улуу Ата Мекен согуштун эң биринчи эрдик көрсөткөн Дзотко 19 жашында ушул төшүн тосуп, кыргыз элин ошол убактагы кандай эл экенин, жигиттерин кандай жигит экенин, кайран мындай мамлекет үчүн, эл үчүн күйгөндүгүн көрсөткөн атабыздын урпагына арнап ушул токтом долбоорун колдоп берсеңиздер деген сунуш сиздерге таркатылган, карап чыктыңыздар болсо керек. Сураныч, муну Талас эли күтүп атат, тууган жери күтүп атат, кыргыз эли күтүп атат ушул токтом долбоору. Бул мамлекетке кошумча бир күч болот. Негизи мамлекетке да рахмат, министрлер кабинетине. Алар да ушул жылдын реестрине киргизген экен, бирок мамлекеттик ушул уюштуруу комитети түзүлбөптүр. Биз сунуштап атабыз, уюштуруу комитети түзүлүп, ушунун негизинде иш-чаралар алып барылса деген ниет менен ушу токтом долбоору иштелип чыкты.